Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингди баштайбыз. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 28 августка карата ошо республикабыздагы COVID-19 боюнча статистикалык маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө биздин медицина жайларынан, бейтапканалардан 234 бейтап айыгып чыгып үйлөрүнө кайтып кетти. Бунун ичинен Бишкек шаарында 104 үйлөрүнө чыгарылгандар, Ош шаарында 10, Чүй областынан 20, Ош областында 25, Талас областында 4, Нарын областында 3, Ысык Көл областынан 22, Жалал Абад областынан 32 жана Баткен областынан 14 адам ошо сакайып үйлөрүнө кайтышты. Ошентип жалпы айыккандардын саны 37.726 киши болду. Жалпы ошо учетко алынгандардан 86,6% келген ошо бейтаптардын айыгып чыгып үйлөрүнө кетип аткан учуру. Ошол эле учурда өткөн суткада жалпы республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык жолдор менен тастыкталган COVID-19 илдетинин 128 жаңы учуру катталып жатат. Мунун ичинен ошо лаборатордук тастыкталган COVID-19 учуру 47, бул Баткен областынан 14, Жалал Абад областынан 14, Ысык Көл областынан 7, Чүй областынан 8, Ош жана Талас областарында бирден, Бишкек шаарында 2 учур лабораториялык тастыкталган. Жалпысы 47 тастыкталган учур лабораториялык жол менен, клиника эпидемиологиялык жол менен диагноз коюлгандары 81 учур. Ошентип булардын ичинен Бишкек шаарында жалпысы ошо 18 учур катталып бүгүнкү күнү дарылоого алынып атат. Ош шаарында 3, Чүй областында 12, Ош областында 14, Талас областында 6, Нарын областында 3, Ысык Көл областында 24, Жалал Абад областында 27 жана Баткен областында 21 учур катталып, ушунча мына бүгүнкү күнү ооруларды биздин бейтапканалар кабыл алып дарылоо процессин уюштуруп аткан учур. Жалпы катталган учурлардын саны бүгүнкү күндө 43.587 болду. Анын ичинен ушул лабораториялык тастыкталганы 18.651, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 24.936 болуп жатат. Бүгүнкү күндө стационарларда дарыланып жаткандардын саны 810 бейтап, амбулаториялык дарыланууда турганы 4744 бейтап бар. Бүгүнкү күндө ошо стационарларда Бишкек шаарынын стационарларында 181 бейтап бар, Ош шаарында 23, Чүй областында 64, Ош областында 113, Талас областында 36, Нарын областында 27, Ысык Көл областында 134 бейтап бар, Жалал Абад областында 140, Баткен областында 92 бейтап дарыланып жаткан учуру. Лабораториялык тастыкталган жана клиника эпидемиологиялык жол менен тастыкталган илдеттен амбулатордук шартта дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 2682 бейтап бар, Ош шаарында 367 адам бүгүн дарыланып жатат, Чүй областында 440, Ош областында 539, Талас областында 7, Нарын областында 31, Ысык Көл областында 297, Жалал Абад областында 204, Баткен областында 177. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай дагы эле деген бүгүнкү күндө биздин эпидемиологиялык абал дагы эле ошо курч мүнөздө туруп атканын көрүп турасыздар. Статистика боюнча азайганы байкалганы менен ошол эле учурда мына бүгүнкү күнү мына 5,5 миңдей адам ушул дарыланып дагы эле ушул илдет менен деген биз күрөшүп аткан маалыбыз. Дагы эле ошол айта кете турган нерсе, эпидемияга каршы чараларды көрүп турушубуз керек, санитардык талаптарды аткарып турушубуз керек. Анткени бул элдин арасында дагы эле бул илдет
жайылып туруп аткандарын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Өткөн акыркы сутканын ичинде бул илдеттен каза болгондор катталган жок. Ошо саны да 1058 боюнча туруп атат. Мунун ичинен эсиңиздерге салып кетейин, 264 лабораториялык тастыкталган учурлар болчу. Клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурдан каза болгондор 794. Бүгүнкү күнү мына дагы эле токтоло кетейин, ушул эпидемиологиялык абал кырдаал туруп атканын айттым. Ошол эле учурда акыркы мына көрүп аткан байкоо жүргүзүлөт, текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Жанакындай бет кап тагынуу режимдери да бузулуп аткан учурлары болуп атат, катталып атат. Ушуга кайдыгерлик карабай, ушуга деген биздин күрөшүбүзгө кошулуп, ар бир жаран өзүнүн граждандык милдеттерин аткарып турса аябай жакшы болот. Анткени кийинки кезде ушул эпидемияга каршы туруштук берүүдө деген кичине ошого көңүл басаңдагансып туруп атат. Мен дагы бир чакырып кетер элем. Бул күрөштү токтотуу азырынча эртерээк, көңүлдү дагы эле коюш керек. Мына жакын бала бакыраны баарын алып калыш үчүн ушул биздин берген кеңештерди угуп койгон туура болор. Коңшу өлкөлөрдө мына той аштар көбөйгөндүкүнө байланыштуу аякта да катуу тартиптер кирип аткан өзүңүздөргө маалым. Ошол жерде жанакындай болуп аткан жерлерди маалымдап, ошол жөнүндө бир информация берип, буга дагы мына жалпылап ушул иш-чараларды мындай токтотуп, массалык жанакындай иш-чараларга кичине мындай көзөмөл керек болуп атат. Бүгүнкү күндө муну туура түшүнүп кабыл алышыбыз туура болор. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 28 августа. Выписано 234 пациента. В Бишкеке выписано 104, в городе Ош 10, в Чуйской области 20, в Волжской области 25, в Таласской области 4, в Нарынской области 3, в Высокойской области 22, в Джалабадской области 32, в Баткенской области 14. За весь период выписано с выздоровлением 37 726 пациентов, что составляет 86,6% от числа всех зарегистрированных случаев. За прошедшие сутки в то же время было выявлено и зарегистрировано 128 новых случаев заболевания. Из них 47 случаев лабораторно подтвержденных COVID-19 случаев, 14 подтвержденных случаев в Баткенской области, 14 случаев в Джалабадской области, в Высокойской области 7 случаев, 8 случаев в Чуйской области, 2 случая в городе Бишкек и по 1 случаю в Волжско-Таласской областях. Клиника эпидемиологически выставленных подтвержденных случаев 81. Из всех новых выявленных случаев в Бишкеке 18, в городе Ош 3, в Чуйской области 12 новых случаев, в Волжской области 14, в Таласской области 6 случаев, в Нарынской области 3, в Высокойской области 24, в Джалабадской области 27 и в Баткенской области 21 случай. Таким образом, за весь период зарегистрировано всего 43 587 случаев. Из них 18 651 случай лабораторно подтвержденных и 24 936 случаев – это клиника эпидемиологически подтвержденные случаи. На лечении находится на стационарном лечении 810 пациентов и на амбулаторном лечении на сегодня у нас 4744 пациента. В стационарах города Бишкек 181 пациент у нас, в городе Ош 23, в Чуйской области 64, в Волжской области 113, в Таласской области 36, в Нарынской области 27, в Высокойской области 134, в Джалабадской области 140, в Баткенской области 92 пациента. Амбулаторных
пациентов, которые получают лечение в домашних условиях. В Бишкеке 2682, в городе Ош 367, в Чуйской области 440, в Ошской области 539, в Таласской области 7, в Нарынской области 31, в Высокойской области 297, в Джалабадской области 204 и в Баткенской области 177. И эти цифры свидетельствуют о том, что распространение коронавирусной инфекции и клиника подтвержденных случаев пневмонии, они продолжаются практически во всех областях, достаточно высокие цифры, поэтому все те противоэпидемические мероприятия, санитарные требования, которые были утверждены, которые реализуются у нас в республике, они остаются актуальными. И до задачи общественной и личной гигиены, участия каждого гражданина в общей борьбе с коронавирусной инфекцией на сегодня так и остается приоритетной задачей. Поэтому еще раз призыв. В последнее время отмечается снижение уровня ответственности, масочный режим нарушается, очень мало людей на сегодня носят маски, поэтому в общественных местах эти требования, они остаются, они должны быть достаточно жестко выдерживаться, несмотря на многочисленные рейды, этот вопрос остается опять-таки востребованным, и поэтому еще раз призыв соблюдать масочный режим, дистанцироваться, приучать к этому наших детей и смотреть и быть ответственным за здоровье наших родственников, близких и детей. За последние сутки не зарегистрировано летальных случаев от COVID-19. Число случаев смерти остается 1058 случаев, из них лабораторно подтвержденных 264 случая, и от клиника эпидемиологически подтвержденных диагнозов умерло 794. Вот такая статистическая информация, и спасибо вам за внимание, и давайте быть вместе в общей борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усюмбаев Нурболот Тулешевич. Спасибо за внимание.